Эфирде элдик медианын күнгө топтолгон жаңылыктар чыгарылышы. Студияда мен Сыргак Бактияр уулу баяндап берем. Алгач бүгүнкү окуялардан кыскача мазмунуна кезек беребиз. Урандан уулангысы келбеген ысык көлдүктөр. Ысык көлдөгү ишкананы ачууга жергиликтүүлөр каршы чыкса, өкмөт буга лицензияны 2010-жылы бергенин айтууда. Бул жер уже катастрофа. Катастрофанын башталышы деп коет муну. Сүттү сатып алуу баасынын жогорулашы күтүлүүдө. Өкмөт башчы жаңы ишкананын ачылышы менен таанышып жатып билдирди. Республика боюнча мен ойлойм көтөрүшүңөр керек да. Инфоком мамлекеттик ишканасынын кармалган башчысы Талант Абдулдаевдин жакындары президентке кайрылды. Өкмөткө иштегенде элдин баары ушундай эме болуп калган. 8 күндөн бери изделип жаткан 5 жашар баланын сөөгү табылды. Саламатсыздарбы? Ат башы суусуна чөгүп кеткен 5 жаштагы Барсбек Бектемировдун сөөгү 8 күндөн кийин табылды. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалымдагандай, баланын жансыз денеси бүгүн Чуу дарыясынын аймагынан суучулдар тарабынан табылган. Табылган аймак Барсбек түшүп кеткен жерден 12-13 чакырым ылдый. Белгилей кетсек, 11 апрелде 5 жашар Барсбек ат башы каналына чөгүп кеткен. Баланын издөө иштерине жалпысынан 133 куткаруучу жана Казакстандан өзгөчө Кырдаалдар департаментинен 4 суучул тартылган. Буга чейин Барсбекте кош бойлуу энеси жалпы журтка кайрылып, баласын табууга жардам сураган. Кийинчерээк жаш эненин абалы начарлап, саламаттыкты сактоо министрлигинин адистери жиберилгени айтылган. Баарыңардан сурандым. Баламды тапканга жардам берип койгулачы. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн Афган Ислам Республикасынын тышкы иштер министри Салавхуддин Реббини кабыл алды. Мамлекет башчы министрдин Кыргызстанга болгон алгачкы иш сапарын, Кыргыз-Афган кызматташтыгын бекемдеп, аны жаңы сапаттуу деңгээлге көтөрүүгө ишенимин билдирди. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы элчилери Кыргызстан соода-экономикалык кызматташтык боюнча өкмөттөр аралык комиссия түзүү боюнча макулдашууга кол коюлганы маалым болду. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Чүй областына Москва районундагы Ак сүттү кайра иштетүү заводунун иши менен таанышты. Ишкана жетекчиси Кайрат Абдулдаевдин айтуусунда, мындай сүттү кайра иштетүүчү заводдор Ош, Нарын жана Талас облустарында ачылып, ийгиликтүү иш алып барып жатканын айтат. Өкмөт башчы мындай алдыңкы компаниялар, фермерлер жана дыйкан чарбалары менен кызматташуунун жаңы стандартын пайдаланып, өз ара пайдалуу шарттарда сырьё менен камсыздануу натыйжалуу формаларын киргизүү зарылчылыгына өзгөчө токтолуп, ата мекендик фермерлерге өндүрүштүк камсыздоо боюнча өзгөчө көңүл буруу керек экенин белгиледи. Барган өзүңөрдү ойлобой, элге да мындай жакшылап баасын көтөрүп берип, ошолорго жардам бериш керек. Ошондон жанагы уйдун жаңы породалар келет турабы? Сүттүү уйлар келет. Анан силер менен иштешкен күчөй баштайт да. Ошондо силерде жана сүт азайып калды, сезону келди азайды деген бир проблемалар бар. Московскийди, Таласты, Ошту, 25 сомдон. Ош, Талас 24 сомдон. Анда жана Кочкордо ачылса, Нарында ачылса, азыр ачабыз да жаңы. Да, как вы сказали. Качан берди? До 2 жумадан кийин Берди? Да, 2 жума. Нарынга 150 тонналар ачылды. Вот такой же цех там. Ысык Көл облусунун тургундары уран чыгаруучу ишкана ачылышына караманча каршы, себеби экологияга зыян дешүүдө. Тоң райондук администрациясынын башчысынын биринчи орун басары Тимир Алымбеков уран чыгаруучу заводдун курулушу экологияга терс таасирин моюнга алып, бирок айылдагы 250 үй бүлө жумуш менен камсыз болот деп ишендирүүдө. Азыркы тапта жерди казуу иштери жүрүп, нааразы тарап өкмөттүн оң тарапка чечип берүүнү суранды. Мына жерге көпүрө салып аттыр, мына көрдүңөр, могу жер булак экен мурун. Муну көрсөңөр болот. Мынакей. Азыр бул жерин барып көрүп калып, бул жерде эмне бар экен. Мына турба кетип атат, көрүп калды. Ысык Көл облусу, Тоң району. Жергиликтүүлөр уран чыгаруучу ишкана ачылат дегенден тартып, санаасы санга бөлүнүп, жерди каздырууга каршылыгын билдирип, кайрылбаган жери какпаган эшиги калган эмес. Башында алюминий чыгарабыз деп ишендирген өкмөт эми уран казууга уруксат берди. Уран айыл жашоочулардын ден соолугуна зыян алып келет. Бизге балдардын келечеги керек дешет айыл тургундары. Жердин баары бузулуп тур, карабайсың. Почва нарушение болуп атат бул жерде. Мынакей. Бул жер уже катастрофа. Катастрофанын башталышы деп коет муну. Уже болуп аттыр бул жерде. Бул жерде деген 1 жылдан бери айтып аткан завод салынып атат, алюминий чыгат экен, анан тигип деп. Анан жакындан бери 1-2 айдан бери уже имиш жүрүп калды. Уран чыгат экен, урановый завод деп.
Анан 2-3 күндөн бери угулуп атат, что бул жерде действительно урановый завод экен, уже кишилерди кабыл алаттыр жумушка. Эми бул Тоңдун районуна караштуу жер болгондон кийин биринчи очередь тоңдуктарды алып атыптыр жумушкачы бияка. Мына мына жана мурунку кеткен нугу момундай кетишкен. Аны баары эметилип, мына монти уже суулардын баары кирдеп мына сасып атат. Мына могу даже моуну карасаңар, мына май уже бу. Административдик жагынан уран чачылмалары Ысык көлдүн Тоң району жана Нарындын Кочкор районуна кирери жазылган. Уран заводун курууга каршы болуп, жергиликтүү эл көтөрүлө баштаганда гана чочугансып, өнөр жай энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети ишкана боюнча түшүндүрмө берди. Азыркы күндө мына бизде үч комиссия түзүлүп, менин буйругум менен түзүлгөн. Бар ошол жерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү, үлгүлөрдү алышты. Ошол боюнча анализдер жасалып жатат. Эми айтып кетиш керек, ал жерде баягы природный уран болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы повышенный доза радиация болот. Эгерде биз ошол жердеги гравитационный метод менен тазалап алып кете турган болсок, сөзсүз түрдө бул радиация азаят. Радиация азаят. И ошону дагы биз ошол жерден алып кетпесек, кийин дагы зыян алып келиши мүмкүн. Зыян алып келиши мүмкүн. Себеби дегенде азыр эле ушул радиационный фон ар жерде ар кандай экен да, ар кандай экен. 150, 200 ар кандай дозалар бар экен. Вот ошону бүт баарын тазалап кетсек, мен ойлойм, баягы среднее значение келип калабыз депчи. Андан кийин ошол жерге айтып беришке, ошол жердеги мына жайыттар, жайыт жерлер экен. Вот сап-сары болуп кургап турат. Ошонун бүт баары ушу урандын влияниясы. Эгерде биз ушуну тазалап кетип, кийин рекультивация кылып, баягы культурный пастбище кыла турган болсок, кийинкидери мен ойлойм жакшы болот деп. Кенди чалгындоо иштерин жүргүзүүгө 2010 жылы лицензия берилген. Аныкталган запастары уран 3,5 миң тонна, торий 8,154 миң тонна, фосфор 10 миң тонна, цирконий 34 миң тонна жана татан магнетит 1,6 миллион тоннаны түзөт. Дал ушунун баарын тактоо чалгындоо иштерине жалпысынан 271 миллион сомдон ашык акча каражат сарпталат. Ал эми буга чейин тагыраагы 2012 жылдан бери Тоң районунун жергиликтүү казынасына 10 миллион сом салык төлөшкөн. Түшүндүрүү иштер болуп атат, биздин тарабынан деле болуп атат. Бирок бул экологиялык маселе, бир жолу айтып коеюн. Албетте булар долбоорду иштеп чыгыш керек. Компания андан кийин баягы эл менен окутуу иштерин өткөрүп туруп, элдин макулдугу болсо, түшүнүктөр. Андан кийин ишке ашса болот. Анан биздин баягы позициябыз тиги мамлекеттик администрация биз ойлоп атабыз, минимальный экологияга зыян келет экен эми. Биздин канча жумушчу адамдарыбыз бар, туурабы? Анан 250 кишини жумушка алып иштетебиз дейт ошол жерде. Анан постоянно жумуш болот дейт ал жерде. 20 миңден 100 миң сомго чейин төлөп беребиз дейт. Анан 250 үй бүлө мындайча айтканда жакшынакай кемеден чыгып атпайт. 25 үй бүлөнүн жумуш менен камсыз болбойт да азыркы замандачы. Анан наоборот элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп ошону иштетишибиз керек да. Анан бул 5 жылда же 10 жылда бүтпөйт да бул проект. Бул проект 50 жылда айтып атышат. Бирок таң калыштуу жагдай буга чейин алюминий чыгаруучу ишкана болуп деген жерде эмне үчүн жашырып жүрдү. Бул жактан 250 адам жумуш менен камсыз болуп жатканы менен канчалаган жаран ден соолугунан ажырайт. Ал тарабында ойлонбой, жалаң акчаны ойлогондордун кызыкчылыгы эмне деп жергиликтүү тургундар суроо салышууда. Интернетте коопсуз шаар долбоорунун алкагында коюлган көзөмөл камерасы сынган видео тарады. Жергиликтүү басылмалар жазган маалыматтарга караганда камераны атып сындырылган. Бул окуя а дегенде болжол менен Бишкектин Айлама көчөсүндө болгондугу айтылган. Кийинчерээк Чүй облусунун Кемин районунда жайгашкан жерде катталганы белгилүү болду. Белгилей кетсек, бул камеранын орнотулганына 4 гана күн болгон. 15 апрелден тарта 16 камера ишке киргизилген. Камакка алынган мамлекеттик каттоо кызматынын кызматкерлеринин жакындары арыз муң менен чыгышты. Тендер чырына байланыштуу кармалган Данияр Бекчиевдин апасы баласы мындай ишке барбагандыгын, ал таза иштеген кызматкер болгондугун ишенимдүү айтат. Күнөөсү көрүнбөгөндөн кийин жок дегенде үй камагынан чыгарып турса болмок деген эне УКМКнын соттун аракеттерине нааразы болду. Бул жерде эгер бирөөнүн орун керек болсо, балдардын ордулары керек болсо, жөн эле ачык айтып эле сен тияка иштеп, мен бияка бирөө келсин, тиги деп эле ошондой биз ошондой дагы заказ барбы деген дагы ой кетип атат да бул жердечи. Азыр өкмөткө иштегенде элдин баары ушундай эме болуп калды.
ушу өкмөткө иштегенден көрө эле бир тиги базарга отуруп соода кылыш керек экен деген ой болуп калса, эч кандай мындай туура эмес сүйлөп алса же болбосо бир ойлонуп койсо эле бар камалып калат экенбиз, үйүбүздү келип моу тынчын алат экен деген уже эле коркуу пайда болду жаштардачы. Маалымат жыйынынын катышуучулары факт далилденбей туруп, жөн гана мотив менен кармалгандыгы адилетсиз дешип, бул боюнча акыйкатчыга, Жогорку Кеңештин депутаттарына жана президентке дагы кайрылышты. Эскерте кетсек, тендер чырына байланыштуу кармалган мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаев, статкатчы Данияр Бекчиев жана Инфоком мамлекеттик ишканасынын башчысы Талант Абдулдаев 1-май райондук сотунун чечими менен 2 айга тергөө амагына камалган. Бишкек шаарынын күнүнүн урматына мэр кубогу үчүн көкбөрү жана улуттук ат оюндары боюнча мелдеш өтөт. Бул тууралуу мэриянын аппарат жетекчиси Балбак Тілеубаев жазып чыкты. Мелдеш 26-28 апрель күндөрү Ак Кул ат майданында болуп, ал Бишкек шаарынын 141 жылдыгына арналмакчы. Көкбөрү оюну боюнча Чүй облусунун жана Бишкектин 8 командасы катышат. Алар Көкжал, Четинде, Келечек, Бишкек, Төшбулак, Карабалта, Келечек, Суу Самыр, Ак Жол командалары болуп, жалпы байге фонду 700 000 сомду сөз. Үстүбүздөгү жылдын 9 апрель күнү Баткенде мектеп окуучулары эмдөөдөн ден соолуктарына доо кетти деген маалымат тараган эле. Алардын азыркы учурда абалы кандай жана чындап эле эмдөөдөн залал кеткенби деген суроо жаралып, бүгүн элдик талкуу программасынын алкагында дал ушул эмдөөнүн пайда зыянын ким ачыктайт деген темада талкуу болду. Эмдөөдөн баш тарткандардын саны быйыл 8 000-ден 6,5 миңге кыскарганын Республикалык эмдөө бөлүмүнүн дарыгери Азим Кыргызбаев билдирди. Негизинен эмдөөнү ар бир инсан баш тартабы же алабы ал өз эрки. Бирок өлкөдө эгер катуу массалык оорунун эпидемиясы каттала турган болсо, биз сөзсүз түрдө мажбурлоо эмдөө түрүнө өтөбүз дейт дарыгер. Демократиядан ушу мыйзамда жазылып турат, ар вакцина боюнча ар бир адам өз эрки деп. Бирок эгерде Кудай сактасын, бирок республикада эпидемия чыгып кетсе, биз мажбурлоого киришебиз андачы. Мажбурлоо түрүндө биз вакцинация жүргүзгөнгө милдеттүүбүз. Жана бул эме боюнча, курамы боюнча айтып кетейин элем. Азыр биздин элдер менен түшүндүрмө иштери жакшы болуп аткан себебинде ушунча 1,5 миң эсеге кыскарды да. Ар бир адам жергиликтүү, мисалы, кайсы поликлиникага бекитилген болсо, ошол поликлиникага барып, курамын, аннотациясын сураса болот. Алар курамын, аннотациясын беришет. Муфтият жакында фатва чыгарып, эмдетүүгө исламда каршылык жок, эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярында калуусун жактайбыз, деп билдирди фатва бөлүмүнүн адиси Бактияр Токтогазы уулу. Номер 8 фатва менен муфтият эмдөө боюнча ар тараптуу пикирлер болгондугу себептүү эмдөө ар бир адамдын өз ыктыярында калуусун жактады. Жакында эле бул туурасында, ошол эмдөө туурасында фатва кабыл алынган. Уксаңыздар керек. Ошол эмне туурасында. Бул жерде фатвада биз айтып атабыз, биздин тиешелүү жоопкер, биздин өкүл бар мамлекетте. Ошолор пайда зыянын тактап айтып беришет. Андан кийин ошол туура чечимди кабыл алат. Коомчулукта бул 2009 жылдардан кийин десем жалгашпайм. Бул ошол башталганда ушундай бир толкун десем жалгашпайм. Ушул эмдөөдөн баш тартуу массивдүү түрдө. Анан мунун баардыгы эки гана нерсеге таянат. Бул биринчиси ошол эмдөөдөн кийин жана побочный эффекттер болот. Азырда бул мисал айтылбады Баткен туурасында. Ушундай бир зыянга учураган баягы жапа чеккен ымыркайлар болгон. Баягы көздөрү чалып калат экен, же болбосо ошо баш айындап бараткан ымыркай басуусу бир канча бир убакытка кечеңдеп, мындай таасир этет экен өтө. Лаборатория жок, бизге деген бүткүл дүйнөлүк бул жана ВОЗ деп коебуз, Всемирная организация здравоохранения, бул бизге сертификация өткөзүп берет. Сертификациясы менен алып келинет, бүт вакциналар ошо сертификациясын өткөзүлүп алып келинет. Бияка келгенден кийин департамент лекарственного обеспечения деген бар. Алар вакциналарды алышат, аларда сертификациясын беришет. Курамын карап, полный.
эмне бар экен, эмне жок экен, ошо сертификациясын берип, анын сертификациянын негизинде биз вакциналарды жергиликтүү аймактарга жеткизип беребиз. Денге эмдөөнүн эч байланышы жок. Вакциналар дүйнөлүк саламаттыкты сактоо борборлорунан текшерилип келет. Анын курамында эч кандай зыяндуу заттар, жаныбарлардын кошулмалары жок дейт дарыгер. Эгерде эмдөөдөн мүчүлүштүктү же катаны байкай турган болсоңуздар, 32 30 11 номурлары аркылуу эмдөө борборуна билдирсеңиздер болот. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан милициянын подполковниги маркум Азамат Оморовдун жаркын элесине карата анын жакындары тарабынан башкармалыктын медициналык кызматкерлеринин имараты оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Мындан сырткары Тяншан эс алуу паркында атайын ардагерлер бурчу уюштурулуп, 200дөн ашуун бак-дарактардын көчөттөрү отургузулуп, эскерүү иш-чарасы футбол кич боюнча мелдеш менен жыйынтыкталды. 120 80 Коомдук коопсуздукту сактап, кылмыштуулук менен күрөшүүдө милиция кызматкерлеринин аракети күч экени талашсыз. Мына ушул ары татаал түйшүктүү ишти алып барган кызматкерлердин саламаттыгы башка орунда турат. Бул үчүн Ички иштер министрлигинин медицина башкармалыгы жылдан жылга тармагын жакшыртуу аракетинде. Маселен, аталган башкармалыктын Нарын облусу боюнча күндүзгү медицина кызмат бөлүмү облустагы тартип сакчыларынын саламаттыгына көзөмөл жүргүзүп келет. Имараттын эскилигинен тиешелүү шарттардын жоктугунан кызматкерлердин ден соолугун текшерүү иштери менен гана алек болушчу. Эми бейтаптарды дарылоо мүмкүнчүлүгү түзүлдү. Ошондо азыр биздики толук кандуу условиялар бар. Жакшынакай ушундай күндүзгү стационар болуп бүттүк. Так, анан кийин биз болсо ушул медициналык кызматта толугу менен эменин сотрудниктерин карайбыз. Милиционерлерди карайбыз, бүт барын, СИЗОнун кызматкерлерин карайбыз, жаза аткаруу кызматкерлерди карайбыз, ошондой эле договор менен таможняны, бажы кызматкерлерин карайбыз. Аталган медициналык кызматтын имаратын оңдоп түзөө иштерине милициянын подполковниги маркум Азамат Оморовдун жакындары демөөрчүлүк кылган. Азамат Оморов 1977 жылы жарык дүйнөгө келип, 1995 жылдан бери милиция тармагында эмгектенип келген. 2000 жылдан тарта Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө, уюшулган кылмыштуулукка каршы кызмат бөлүмдөрүндө кызмат өтөгөн. 2013 жылы 36 жашында кырсыктан улам каза болгон. Буларды чын эле кыйын деп ойлосом болот. Булардын эмгегин баалаша кыйын, айтышкан. Баары эле профессия күчтүү, бирок булар жанагы орг преступностьтор менен кез-кезде мен даже бир жолу муну уулумду жанагы Акматбаевдер уже жоготобуз деп калганда мен айткам, системадан кет деп. Эмне деген ошолорду кармандай орг преступностьтер күрөшкөн да ошондой. Рахатбековичтин жаркын элесине арналган турнир Нарын жергесинде. Бүгүн мына ушул маркумдун жаркын элесине арналган иш-чара уюштурулуп, өздүк курамдын кызматкерлери арасында кечээ футбол боюнча мелдеш старт алды. Аталган эскерүү иш-чаранын ачылыш аземине маркумдун жакындары, жогорку кеңештин депутаттары жана Ички иштер башкармалыгынын ардагерлери катышышты. Жалпысынан мелдешке 10 команда катышып, оюн кызуу жүрүүдө. Каза болгон Оморов Азамат Рахатбековичтин элесине 2013-дөн бери Бишкек шаарында мини футбол боюнча турнир өтчү. Быйыл ошол турнир Нарын областында өткөзүлүп атат. Бул өткөзүп аткан себебибиз биздин арабыздагы өтүп кеткен жигиттерибиз эч качан унутулбай, биздин элибизде төөлүктө калсын деген иш-чараны өткөзүп атабыз. Фамилиялар бар, жазылган. Ошого барыш керек. Андан соң Тяншан паркынын бурчуна Ички иштер башкармалыгынын ардагерлери эс алуу жайы уюштурулуп, меймандар менен биргеликте 15 дана карагай көчөттөрү жана 200дөн ашуун бактар тегилди. Түндүк жергеси болобу, түндүк жергеси болобу, ички иштер кызматкерлери түндүк түштүккө эч качан бөлүнбөйт. Баары бир атанын балдарында ынтымактуулукта, биримдикте. Мына бүгүн дагы ошолордун ынтымактуулугун көрүп атабыз. Бир жакадан баш, бир жегинден кол чыгарып, милициялар ар бир жаманчылыкта, кыйынчылыкта тикесинен тик турат. Эми булардын кызматы өтө оор, бычактын кырында жүрөт. Эми биз ветеран кызматкер катары болгон акылыбызды, болгон тажрыйбабызды ошолорго берип, үлгү көргөзүп атабыз да. Азамат Оморовдун жаркын элесине арналган футболдук турнир уюштуруп ошого келдик. Мына келип
Нарын облыстық ішкі іштер башкармалыгынын имараты менен де тааныштык. Көп жумуштар жасалыптыр, спорт зал курулуптур, тир курулуптур, медицинский центр бар экен, иштеринде ийгиликтер бар экен. Андан тышкарда мына бүгүн келип бу жерге бактарак отургузуп атабыз. Ошону менен каттар жогорку кеңештин депутаттары Нарын облустук ички иштер башкармалыгындагы жасалып жаткан иштер менен таанышып чыгып, тартип сакчыларынын талыкпас эмгектерин баса белгилеп ийгилик каалашты. Гүлера Туратбекова, Бактияр Сарсаров, Нарын шаары. Ал эми кезекти Россиядагы кабарчыбызга беребиз. Москвада мекендешибизге түрдүү жардам көрсөтүп келген Мекени Малато коомдук уюмунун жетекчиси менен болгон маекте жаңылыктардан кийин көрсөңүздөр болот. Маектешибиз Москвадагы кыргызстандыктарга сөөгүктү жеткирүүдөгү түйшүктөр тууралуу айтып берет. Менде зрительный память мен ушинтип өзүм жазмайынча. Ушуну менен күнгө алынган жаңылыктар топтому өз ишин жыйынтыктайт. Амандашканча саламатта туруңуздар.